Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 11 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Ширалиев жана Бердибаев көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден эле сиздер чыгышты карай бассаңыздар, катардагы экинчи участокто туғандар мынакей бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй жайгашкан. Биринчи участок, андан кийинки эле участок бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Анан бир аз эле түндүктү карай бассаңыздар, Южный магистрал жайгашкан. Жана бул жерден шаардын бурчусуна жүргөн маршрутка бар. Негизинен шаардын түштүк тарабында тоого жакын жерде жайгашкан. Арча Бешикти билесиздер тугандар. Жайы салкын, кышында абасы таза түшөт көпчүлүк. Так, дагы эмне маалымат? Бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар, Бака көчөсү мына ушундай тугандар. Эми үйгө барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай автоматтуу пульт менен ачылып чалган дарбаза, бул жакта калитка, көчө тарабына мондай отургузулган туялар жана тротуар брусчатка менен болгон тугандар. Бул туяларды жана үйдүн алды тарабындагы зеленый зонаны, газондорду сугарган автоматтык түрдө сугаруучу эмеси бар экен тугандар. Автополив деп коет экен, ошондой бар экен. Автоматтык түрдө өзү сугарат тугандар, аппарат. Так, эң эле чыгыш чекарасы мынакей бул жерден, забор бүткөн жерден, көчө тараптан бийик болгон забор, күзөтүү камералары, автополив бар тугандар. Мынакей Ширалиев көчөсүнүн жанында эле болуп калат экинчи участок. Так, андан ары эми кирип калган маалыматты берейин тугандар. Айта кетчү нерсе, жакын жерде садик жана жөө барып келген аралыкта мектептер бар экен. Мынакей бул калитка. Жанакей камерасы бар тугандар. Жана бул сатылуучу үйүбүздүн короосу. Мынакей тугандар. Бул жакта газон, жаш черешня бактары, мынакей төрүндө очокана, навес. Бул жакта 185 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабынан утеплять этилген. Кыскасы, сапаттуу салынган үй тугандар. Келсеңиздер өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Окей, бул үй тараптары мондай таштар менен эме болгон. Жана негизи кирүүчү эшиги мынакей бул жакта жайгашыптыр тугандар. Азыр короосун мынтип бир көргөзөйүн да, анан биринчи бөлмөлөрүн көргөзөйүн, андан соң короосун ачып дагы бир чекеден тугандар мояктагы маалыматтарды берип чыгам. Жердин аянты 4 соток, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар. Анан Арча Бешикти көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер. Канализация, газ, электр энергиясы, суу бар жана бул үйүстө 3 фазалуу электр энергиясы деле бар экен тугандар. Отопление, паровое отопление, газовый котел менен үйдү жылытат. Ал подвалда жайгашкан, аны деле азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги үйүбүздүн тугандар. Бул жерден кирсеңиздер эле прихожка, мынакей. Прихожка. Полдор кафель, чоң терезелер орнотулган тугандар мынакей. Жана андан ары ушул жерден сол тарапка карай кирсек, мынакей эшиги жана бул жак мынакей чоң ондай холл тугандар мынакей. Көрүп турсаңыздар люстралар, полдор ламинат, долдар обой. Үй деле негизинен жылуу дейт, кышында деле тугандар. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, кондиционерлер жана үйдөгү бардык көрүп турган мебелдериңиздер баары калат тугандар. Мынакей бул холл. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз тугандар мынакей. 185 квадрат метр болгон үй. Эми оң тараптан бир чекеден көргөзөйүн тугандар. Күзөтүү камералары бар, жана мынакей монитор бул жака орнотулуптур. Домофон, интернет. Так. Оң тарапта киргенде эле общий санузел, мынакей. Батыш тарапта мондай форточка, душевой кабина, чоң күзгүлөр, раковиналар мынакей тугандар. Ажаткана.
Мондай унитаз жана дары талганга мондай ыңгайлуу унитазы деле бар экен. Андан ары. Андан кийинки бөлмө бул жакта туугандар. Так, мондай зал. Батыш тараптан катарынан 3 терезе, отопление материаллары, полдору ламинат мынакей. Бир гана могу жаңы эле алынган мебелдерибиз калбайт деп айтты туугандар. Могу мебелден сырткары көргөн бардык мебелдериңиздер калат. Так. Андан ары. Бул жакта бир балдар бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезе. Бул мебелдин баары калат, полдору ламинат. Жана андан кийинки бөлмө дагы бир балдар бөлмөсү бар экен бул жакта туугандар. Мынакей. Так, эми андан ары туугандар. Ал жактагы бөлмөлөрдү бир чекеден көргөзөйүн. Так. Киргенде эле сол тарапта бир спальня бөлмө. Түндүк тарабынан жана батыш тарабынан терезелер орнотулган туугандар. Полдору ламинат, көрүп турганыңыздардай мебелдер туугандар, мынакей. Жана бул спальня бөлмөнүн өзүнчө душ жана жатканасы бар экен. Так, андан ары. Бул жакта кухня. Кухонный мебелдер туугандар. Газовый, электрический бар экен. Газовый плита. Жана индукционный электрический плита, раковина, фильтрлер мынакей. Түндүк тарабынан чоң терезе. Так, андан ары эмне маалыматы калды? Бул кухнянын мындай идиш аяк жыйнаган чакан кладовкасы да бар экен. Мынакей. Полкалары менен. Эми корозун ачып калган маалыматтарды берейин туугандар. Бул кондиционер калып кетти, айтып болбогон. Мен кайра сатылуучу үйдүн корозундамын туугандар. Эми андан ары. Так. 3 фазалуу электр энергиясы бар, ал жөнүндө айттым туугандар. Бул жакта мынакей очокана. Раковинасы орнотулуптур. Катарынан 3 очок, орто, кичинекей жана чоң. Газ деле тартылган бул жакка чейин. Мынакей. Газ менен деле колдонсоңуздар болот. Бул үйдүн эң эле түштүк тарабы. Так, андан ары. Автоматтык түрдө суу кароо системасы бар деп айттым туугандар, аны деле. Так, эми үйдүн чыгыш тарабына барып, подвалды көргөзөйүн туугандар сиздерге. Подвалда отоплениянын котелу деле жайгашкан. Мынакей, бул жакта черешня абактары мөмөгө кирген, жаш. Так. Бул yüzdүн чыгыштары туугандар. Окей. Чыгыштарына бул эшиктен кирсеңиздер, подвал жайгашкан. Бул жакта газовый котел жана мындай буюмдарды жыйнаган склад туугандар. Полу кафель экен. Бул үйдүн баасы $210,000 сурап үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эси номеринен экранга эси телдеп калтырам. Зона кол сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот.
анан достор менен группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.